Maşallah. Бул эмне деп ойлойсуздар? Достор, билгендер комментарий жазыңыздар. Бул фисташка. Кыргызчасы? Мисте. Зикир Кожаке, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу өтө сонун болуптур да. Карасаңыз, бир да оорусу жок. Кудай Таала берген, адамдар тикпеген мына ушул Алла Тааланын жолу менен өсүп аткан мистени бир 2-3 касиетин айтып бериңиз. Эмне үчүн мынандай адырларга именно ошол мисте тигүүнү сунушталат? Мисте өзү айын ушунака кургакчыл жерлерде. Сууга кереги жок жерлерде. Эч кандай сууду алып келишти кереги жок. Бул ушундай табигый суу кам болгон жерде өсө алadigan дарак. Жалгыз дарактар. Жалгыз дарак. Буну тамыры суу истеп 20 метр тереңликкече түшүп барadigan тамыры бар бул. Ошон үчүн бул суу жок жерлерде, мындай кургакчыл жерлерде дайыма яшыл болуп, машиндай кылып бийил, айнысы мына мыйттан көрүнүп турду. Жакыраак көрсөтүп берсеңиз, машалла. Бийилги мөмөлөрү мына. Канчалык бийил сер хасыл. Şu жерде арендаторлор бийил Куда берди деп коелик. 1 килограмм канча дең? Именно биздин местный фисташка 1,5 миңден нара. Местный фисташкамыз сал арзаныраак турат. Низкий заряд батареи. Шундай мыстаны терип, нормальный терип алadigan болсо, биздикилер 500 сом, 600 сом, 700 сомгече сатышты өткөн жылы. Бийил жакшы, мана мөмбөсү жакшы, Кудай кааласа. Ошондо кургак жерлерге, адырларга бийиктигин да айта кетиңиз, канча метрден? Бул мыстаны өсүп, табигый өсөдүгөн жери биздин Кыргызстан шарайтында 500 метрден та 1000 метргече балатлыкка эксе болот. 1000 метрде аягыга эксе мөмөсү болмой калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде у жерде мистеге ысыгылык жетпей калат. Так что достор, мисте ысык жакшы көрөт, сууңуз жок болсо деле тигериңиз, анан сел көчкү андай мындайлерден именно ушул тамыр атып 20 метрге чейин алардын алдын алат. Эң сонуну бул финансы жагынан деле 1 килограмм 500-600 сомдон сатсаңыз деле, бирок канча жылга түшүнө керек? Табигый экилген нерселери 6-7-жылы мөмө беришти баштап калат. Машалла. Азыр энди yangi сорттор чыккан, Түркияда алып келген сорттор бар. Уларды кыладыган болсо 3-4 жыл мөмөгө киредиген сорттор бар. Ушундай адамдарга достор бир лайктардан басып кетиңиздер. Анткени атайын убактын бөлүп, мына ошол биз Кыргызстанды тоолоруну азыр аксынын жеринде жүрөбүз. Кыдырып, эмне пайдасы бар, эмнеге биз муну көбөйтүшүбүз керек, эмнеге өстүрүшүбүз керек, булар боюнча толук мына ушундай маалыматтар менен бөлүшүп атат. Өмүрүңүзгө береке берсин. Зикир Кожаке ушундай маалыматтар менен бөлүшүп, биздин жаштарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Биздин Кыргызстанда өтө көп Алла берип койгон баардык неметтерибиз бар. Шуларды туура сактап калыш, пайдаланыш биздин эң биринчи вазифабыз.